Саламатсыңар балдар. Саламатсыңбы Нургүл? Айман, саламатсыңбы? Давран, саламатсыңбы? Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Сабакка барып кошулдуңарбы? Сабакка даярсыңарбы? Анда эмесе сабагыбызды баштайбыз балдар. Алтын эрежелерди эске түшүрүп алалы, балдар. Бүгүнкү сабакка даярбыз. Даярбызбы балдар? Сабакка башкага көңүл бурбайбыз. Дептерди ачып, таза жазабыз. Өз билимибизди өркүндөтөбүз. Өз алдынчалыгыбызды көрсөтөбүз. Макулсуңар балдар? Анда эмесе дептериңерди ачып, бүгүнкү числону жазып, дептериңерди ачкыла, числону жазгыла, класс иши, сабактын темасын жазгыла. Балдар, мени угуп жатасыңарбы? Сабактын темасы үнөмчүл болуш керекпи? Грамматикалык темасы жалпы таандык мүчө. Жалпы таандык мүчө кандай мүчө экенин, алар кайсы суроого жооп берет экенин билебиз. Кимдики, кимдердики деген суроолорду жазабыз. Биз силер менен үй бүлө темасын улантабыз, балдар. Анан грамматика боюнча таандык мүчөнү өтөбүз бүгүн. Слайд көрүнбөй калды, балдар, силерге. Эмичи көрүнүп атабы слайд? У меня к вам просьба. Во время урока не звонить. Когда вы звоните, пропадает экран, ребята. Эми көрүнүп атабы? Дептериңерди ачтыңарбы? Дептериңерди ачып, теманы жазгыла, числону жазгыла. Жазып бүттүңөрбү? Бүгүнкү сабакта эмне кылабыз, балдар? Жаңы теманы өздөштүрөбүз. Көнүгүү мисалдар аркылуу бышыктайбыз. Текст менен иштейбиз, мазмунун түшүнөбүз. Жаңы сөздөрдү өздөштүрүп, туура так айтууга, жазууга көнүгөбүз. Ой жүгүртөбүз, тилибизди жатыктырабыз. Тапшырмаларды аткарабыз. Айдар, рахмат. Биринчи биз силер менен мына таандыкты билдирүүчү мүчөсү дедик, Таандыкты билдирүүчү мүчө бул ныкы мүчөсү.
Biz anıktоочту өтүп жатканда илик жөндөмөсүнүн кимдин, эмненин деген суроого жооп берген сөздөр анықтооч болуп түшөт дедик. Алар таандыкты билдирет деди. Кимдин, эмненин деген суроого жооп берген сөздөр. Ал эми кимдики, эмненики, кимдердики деген сөздөргө жооп берген сөздөр дагы, суроолорго жооп берген сөздөр сүйлөмдө анықтооч болуп түшөт экен. Таандыкты билдирет. Обозначает принадлежность предмета дегенбиз. Мисалы, ныкы мүчөсү менен мүчөсү уланган сөздөр кимдики, эмненики, кимдердики деген суроого жооп берет экен. Кимдики, кимдердики, чей, чья, чье. Бул сөздөр дагы сүйлөмдө анықтооч болуп түшөт. Анықтооч деген эмнеле балдар? Эстейли. Өткөн сабакта сиздер менен өткөнбүз, силер менен. Анықтооч зататоочтун ар кандай белгилерин билдирет. Кандай, кайсы, кантип, канча жана башка суроолорго жооп берет дегенбиз. Анан дагы кимдин, эмненин деген суроого жооп берет дегенбиз. Кимдики, эмненики, кимдердики деген суроого жооп берген сөздөр дагы анықтооч болуп түшөт экен сүйлөмдө. Анықтоочтун варианттары бар экен балдар. Ал 12 вариантта өзгөрөт экен. Мына карагыла. Сөздөр үндүү менен аяктаса, баланыкы, ныкы мүчөсү уланат экен. Баланыкы, меники, тоонуку, бөлмөнүкү. Эгерде сөздөр жумшак үнсүз менен аяктаса, анда дыкы мүчөсүн уланат экен. Мына балдардыкы, биздики, досумдуку, үйдүкү. Эгерде сөздөр каткалаң тыбыш менен аяктаса, анда биз кайсы мүчөнү улайт экенбиз балдар? Тыкы мүчөсүн улайт экенбиз. Класстыкы, мектептики, тооктуку, күчүктүкү, мисалы үчүн. Если слова оканчиваются на гласные буквы, тогда мы пишем окончание ныкы и варианты. Если основа оканчивается на звонкую согласную, тогда мы пишем окончание дыкы и варианты. Вот посмотрите. Если основа оканчивается на глухую согласную, тогда мы пишем окончание тыкы и варианты. Посмотрите. Булардын баары кандай суроого жооп берет экен? Кимдики? Баланыкы. Кимдики? Меники. Эмненики? Тоонуку. Эмненики? Бөлмөнүкү. Жана башка. Кимдердики? Балдардыкы. Кимдики? Биздики. Кимдики? Досумдуку. Эмненики? Үйдүкү. Эмненики? Класстыкы. Эмненики? Мектептики. Эмненики? Тооктуку. Эмненики? Күчүктүкү. Мисалы үчүн, эт эмненики десек, эт тооктуку десек, эсиңерге тутуп алгыла балдар. Ныкы мүчөсү жана анын варианттары. Азыр болсо мисалдарды, сүйлөмдөрдү окуп көрөлүкчү. Мына эмнелер жекелик түрдө, көптүк түрдө. Анан эмненики, кимдики, кимдердики деген суроолорго жооп берген сөздөр. Мисалы үчүн баардыгыбыз чогуу окуйбуз балдар. Үстөл менен отургуч, конок бөлмөнүкү. Мүчөсү кайсы болду? Бөлмөнүкү. Эмненики? Бөлмөнүкү. Чыны менен чай кашык ашкананыкы. Эмненики? Ашкананыкы. Ашкана деген эмнеле балдар? Кухня, 6 класстын окуу китеби мектептики. Эмненики? Мектептики. Узун сызгыч анараныкы. Бул китеп курбумдуку. Бул ийгилик окуучулардыкы. Түшүнүктүүбү балдар?
мүчөлөрүнө көңүл бургула. Мисал үчүн эми силер менен көнүгүү аткарып көрөлү. Окуу китебиндеги 16 көнүгүүнү. Сөздөргө жалпы таандык мүчөнү улагыла. Сөздөргө бул көп чекиттин ордуна биз кайсы мүчөнү коюшубуз керек? Ныкы, жалпы таандык мүчөнү билдирүүчү ныкы мүчөсүн коюшубуз керек. Бул балта мен кандай болот? Туура Айдар азаматсың. Меники. Бул идиш аяк апам кандай болот мүчөсү? Апамдыкы. Адеми туура азаматсың. Бул отургуч мектеп тики Айдар азамат. Жакшы Айдар. Бул шыпыргы сен анан Айдар туура сеники. Тиги күзгү эжем кандай болот туурасы? Эжемдики Айдар азаматсың. Ал дептер окуучу нуку. Айдар эле туура жооп берип атат балдар. Баарыбыз активдүү иштейбиз. Бул күрөк атамдыкы. Туура Арсен. Атамдыкы. Бул терезе бөлмө кандай болот туурасы? Аэлита. Бөлмөнүкү. Туура Айдар. Лифт кабаттуу үйдү Кутман нүкү болобу же кандай болот? Үйдүкү. Туура. Сүйүтай туура жооп берип атат. Лифт кабаттуу үйдүкү. Которолу балта меники. Топор чей? Мой. Посуда апамдыкы. Посуда мамины, да? Отургуч кимдики? Стулья школы. Шыпыргы сеники дейт. Веник твой. Күзгү эжемдики. Зеркало чья? Сестры. Дептер окуучунуку. Тетрадь чья? Ученика, да? Бул күрөк атамдыкы. Лопата чья? Лопата отца. Терезе бөлмөнүкү. Окно комнаты. Лифт кабаттуу үйдүкү. Лифт этажного дома, да? Түшүнүктүүбү балдар? Кана азыр бул 18 көнүгүүнү аткарып көрөлү. Сөздөрдүн антонимдерин жеби аркылуу тапкыла дейт. Майда, кымбат, ашыкча, пайдалуу, күнүмдүк, үнөмдө деген сөздөрдүн антонимдерин табышыбыз керек экен. Антонимдер кандай сөздөр эле? Бири-бирине кандай келген сөздөр? Антоним. Карама каршы. Карама каршы. Противоположные, да, слова? Майда. Антоними кандай болот? Майда. Майда деген эмне? Туура Адеми. Чоң азаматсың. Кымбат, Кутман айтып атат, арзан деп. Туура. Кымбат, арзан. Ашыкча. Мисалы үчүн кем? Айдар. Туура азаматсың. Ашыкча кем? Пайдалуу. Антоними кайсы? Карама каршы. Кутман туура. Пайдасыз. Күнүмдүк. Повседневный, да? Күнүмдүк деген сөз. Повседневный. Туруктуу. Правильно, Арсен. Туура азаматсың. Анан үнөмдө бул корот экен, Майда деген это мелкий. Антоними чоң. Большие, да? Кымбат, дорогой. Арзан, недорогой. Ашыкча, лишний. Кем? Не хватает. Пайдалуу, полезный. Пайдасыз, бесполезный, да? Күнүмдүк, повседневный. Туруктуу, это, например, устойчивый деп коет, туруктуу. Үнөмдө беречь, корот, истрать, да? Мына бул сөздөр антонимдери болду.
Азаматсыңар балдар, жакшы иштеп, жакшы жооп бердиңер. Айрыкча Айдар, Сүйтай, Кутман, Айдар азаматсың адеми жооп берип атты. Андан ары 19-көнүгүүгө көңүл бургула, сүрөттү карагыла. Бул сүрөттөрдү бириктирген эмне деп ойлойсуңар? Ой бөлүшкүлө дейт. Бул сүрөттөрдө силер эмнени көрүп турасыңар? Сүрөттөрдү карагыла. Анан эмне бириктирип турат дейт? Что объединяет этих картинок? Что вы видите на этих рисунках? На этих рисунках кыргызча жаратылыш туура, жаратылыш көрүп атабыз. Бул болсо жер планетасы экен. Бул электр жарыгы. Бул болсо өсүмдүктөр, буудай. Бул болсо дагы өсүмдүктөр, бактарактар экен. Бул сүрөттөрдү эмне бириктирип турат? Суу, Данияр, туура. Суу, эмне үчүн суу бириктирип турат буларды? Анткени суу болбосо дүйнө жүзүндө эмне жок? Жашоо жок, Суу болбосо, мисалы үчүн, электр энергиясы дагы болбойт. Гидроэлектростанциялар иштебей калат. Өсүмдүктөр өспөйт, мисалы үчүн, буудай суу болбосо өсөбү? Өспөйт. Бул жерде мына токой деп атасыңар, Токойдо эмнелер өсөт? Бактарактар, чөп чарылар, бардык өсүмдүктөр өсөт. Суу жок болсо эмне? Өсүмдүктөр өспөйт. Жер жүзүндө жашоо эмне? Жашоо жок. Ошон үчүн бул сүрөттөрдүн бардыгын суу бириктирип турат, балдар. Сууну биз ошон үчүн кандай пайдаланышыбыз керек экен? Сууну үнөмдөп, көп коротпой, туура пайдаланышыбыз керек, балдар. Суу бул адамдын жашоосунун эң маңызы деп айтсак болот, Мынакей, жаратылышты коргошубуз керек экен. Мы должны относиться бережно к природе, окружающей среде. Беречь мы должны. Ошол үнөмчүл болгон пайдалуу деген текст менен таанышып, азыр окуйбуз. Текстти тыным менен окугула, суроолорго жооп бергиле. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. Биринчи силер менен эмне? Сөздүк кайталап алалы, жаңы сөздөрдү. Күнүмдүк деген эмне экен? Повседневный, үнөмчүл, бережливый, корот, потратить, чыгым, расход, ашыкча, излишний, коротсо, если будет үнөмдө, экономить, кыйноо, мучить, келечек, будущее. Бул сөздөрдү китебиңерде бар. Китебиңердин 12-чи бетинде анан карап сөздүк тептериңерге жазып койгула. Азыр анда бардыгыбыз чогуу үнөмчүл болгон пайдалуу деген текстти окуйбуз, балдар. Ата-энем мага күнүмдүк майда чыгымдарга акча берип турушат. Ал акчаларды үнөмдөп, досторум менен киного барам. Ашыкча чыгым кылып, ата-энемди кыйнагым келбейт. Апама 8 март майрамына кооз гүлдесте белек кылсам, аябай таң калды. Үнөмдөгөн акчама сатып келдим десем, апам аябай сүйүндү. Менин досторум ата-энем көп акча бербейт, кымбат кийим сатып беришпейт деп арызданышат. Өздөрү колундагы акчасын керексиз буюмдарды сатып алып коротушат. Мен досторумду акчаны үнөмдөп колдонууга чакырам. Себеби биз өзүбүз иштеп акча таба элекпиз. Акчаны жөн эле коротсок, анда ата-энебиздин эмгегин сыйлабаган болобуз. Ал эми үнөмчүл болгонду үйрөнсөк, бул келечегибизге пайдалуу. Бул текст эмне жөнүндө экен, балдар? Үнөмчүл болуу керек, пайдалуубу же пайдасызбы деген текст экен. Кана, силер кандай ойлойсуңар? Бул бала туура кылып атабы? Бул бала акчаны үнөмдөп, акча жөнүндө туура, Рамазан, үнөмдүү колдонот экен. Мисалы үчүн,
Ата-энем мага күнүмдүк майда чыгымдарга акча берип турушат дейт. Родители дают мне на мелкие расходы, да, каждый день деньги дейт. Ашыкча чыгым кылып ата-энем ал акчаларды үнөмдөп досторум менен киного барам дейт. Я экономлю деньги и иногда иду в кино с друзьями дейт. Ашыкча чыгым кылып ата-энемди кыйнагым келбейт. Я много не трачу. Я не хочу, вот, например, родителей жалею дейт, да, и стараюсь экономить деньги. Апама 7 март майрамына кооз гүлдөстү белек кылсам, аябай таң калды дейт. Я маме на 8 марта купил или купила, что подарил букет. Тогда мама очень удивилась, дейт. Потому что я экономил деньги и хотел обрадовать маму, дейт. Менин досторум ата-энем көп акча бербейт, кымбат кийип сатып беришпейт деп арызданышат. Мои друзья иногда жалуются на родителей, что они мало денег дают. Өздөрү колунда акчасын керексиз буюмдар сатып алып коротушат, а сами тратят деньги на ненужные вещи дейт. Мен досторумду акчаны үнөмдөп колдонууга чакырам. Я призываю своих друзей экономить деньги. Себеби биз өзүбүз иштеп акча таба элекпиз. Потому что мы еще не зарабатываем, да? Поэтому деньги родителей надо экономить дейт. Акчаны жөн эле коротсок, анда ата-энебиздин эмгегин сыйлабаган болобуз. Если мы попусту тратим родительские деньги, это значит, мы не уважаем труд родителей. Ал эми үнөмчүл болгонду үйрөнсөк, бул келечегибизге пайдалуу дейт. Если мы будем экономными, это в будущем нам полезно, да? Быть экономным — это полезно. Кана азыр суроолорго жооп берели. Силердин ата-энеңер күнүмдүк майда чыгымдарга акча беришеби? Беришеби, балдар? Ооба же жок деп жооп бересиңер. Ооба дейт. Силер ал акчаларды кантип колдоносуңар? Эмне кыласыңар? Мисалы, кантип колдоносуңар? Эмне үчүн? Мисал үчүн эмне кыласыңар? Эмне сатып аласыңар? Же досторуңар менен киного барасыңарбы? Темирхан болсо чогултам дейт. Туура. Кыргызча айтыш керек, Темирхан. Эгерде акчаны үнөмдөбөсө, анда эмне болот? Анда эмне болот? Акчаны үнөмдөбөсө. Акча эмне болот? Түгөнүп калат. Үнөмчүл болгон жакшыбы? Балдар, үнөмчүл болгон жакшыбы? Кандай ойлойсуңар силер? Эмне үчүн? Үнөмчүл болгон жакшыбы? Эмне үчүн дейт? Ким кандай ойлойт? Үнөмчүл болгон жакшы. Ар акчаны туура колдонгонду эмтеден үйрөнүш керек. Ал кийин силер чоңойгондо да пайдасы тиет. Бул баланын жоруктары силерге жактыбы? Тексттеги баланын жоруктары силерге жактыбы? Рамазан ооба дейт. Темирхан ооба. Ушул бала сыяктуу силер апаңарга белек кылдыңар беле? Силер да апаларыңарга белек кылып жүрөсүңөрбү? Рамазан, Адеми, Адинай ооба. Мисалы үчүн эмне белек кылдыңар апаңарга? Эмне белек кылдыңар? Ушу бала эмне белек кылыптыр апасына? Гүлдесте дейт, гүлдесте. Мен чоң гүл бергем дейт Рамазан. Туура, жакшы азаматсыңар. Гүл алып бергем дейт. Жакшы. Апаларыңарга белек кылганыңар жакшы, балдар. Азаматсыңар. Андан ары күндөлүгүңөрдү ачып, эми үй тапшырмасын жазып алгыла, балдар. 10-беттеги 17-көнүгү. Үлгү боюнча сөз айкаштарын жазгыла дейт. Сөз айкаштары — это словосочетание. Опираясь на пример, напишите что? Словосочетание дейт. Как, например, вот ата-энемдин акчасы. Акча ата-энемдики.